Армаңыздар Супер ТВ'нын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн өзүнүн алтын үнү менен бир топ жылдан бери Кыргыз элине кызмат кылып келе жаткан агайыбыз, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Турусбек Жумалиев агабыз менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы агай? Дагы жолу. Саламатсызбы. Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВ каналы. Телеканалынын көрөрмандары, мен сиздер менен кайрадан жолугушуп атканыма абдан кубанычтамын. Ден соолуктарыңыз жакшыбы агай? Ден соолугум жакшы, рахмат. Жакшы. Өзүң кандайсың? Жакшы, шүгүр, рахмат. Жакшы. Ошо аты жаман оорудан алыссызбы? Кудайга шүгүр, алыспыз. Баягы сактанганды Кудай сактайт дейт, ошо өзүмдү сактап жүрөм. Анын үстүнө телевизордон да мынча айтып салбадыбы? 60-тан ашкандардын баары коркунучтуу деп. Анан 60-тын тегерегинде болгондон кийин эки жакка чыккың келбей эле чакырган жерге баргың келет, анан айлаң жок эле отурасың. Барсамбы, барбасамбы деп. Жакшы. Сиздер менен маек кура элегибиз аябай көп убакыт болуптур. Ошол ал аралыктын ичинде жашооңузда болгон бурулуштарды кабарыбыз бар алардан. Ошол учурдан пайдаланып, апаңыздын, ошол жубайыңыздын арты кайрылуу болсун деп, ошол ал кишилерди эскерүү менен баштасак маегибизди. Албетте, чоң рахмат. Бул жашоодо эң кымбат адамдардын жанында жүрүп жүрүп эле бир маалда жок болуп кетсе, бул адамдын эң өкүнүчтүүсү жана армандуу дүйнөсү экен да. Мен өмүрүмдө баягы китептен окуганда, же мурун кинодон көргөндө, же элдердин айтуусу боюнча армандуу дүйнө деп айтса, мен мындай көптөрү түшүнө бербептермин. Көрсө, армандуу дүйнө деген бул адамга бир нерсени кылам деп, жакшылык кылам деп, ошону бир кандайдыр бир пландарды куруп, келечек үчүн жашап, мен ошого сөз жок бирдемени көрсөтөм деп жүрүп, анан аягында эле бир күн туруп эле ошол киши жок болуп калат да, анан өкүнүп каласың. Кап биттики, бул киши чакырганда бара калбай, бул киши тигин алып бер дегенде алып бере калбай, келе кал деп телефон чалса бара калбай, эртең барам же бир күн барам дебей. Же болбосо тигини жазайлы десе, жүрү жазайлы деп жазай калбай деп, эми жок дейм жазабайсың, эми айта тургандарын айта албайсың. Бош убактымда сырдашып, көпкө отурбай деп өкүнүп калат экенсиң да. Ошондуктан эми колдон келишинче апама жакшы эле мамиле кылдым, бирок өкүнүчтүүсү ошол 80 жылдыгын берели деп калганда, ошо 1 жыл калганда каза болуп калды да. 80 жылдыгына жетпей калды. Келинчегим болсо 60 жылдыгына жетпей калды да. 60 жылдыгында туулган күнүндө мына 17 январда 40-ын өткөрүп калдык да. Алдагы 60 жылдыгын сөзү өткөрүүнү даярданып атканда. Ошол апаңыз 2017 жылдын 31 декабрында көз жумган эле. Маектериңиздердин биринде ошол күнү сиз концерт берип жүрөм деп айттыңыз эле. Ооба, мен 22 декабрда концерт бермекмин да Дворец спортто. Анан кийин апам 21 декабрда Токмоктун больницасына тез жандандыруу бөлүмүнө жатып калыптыр. Анан ошондо аябай катуу жатканда улуу эжекем айтыптыр, Турусбекке чалайын десе, жок чалба, эртең концертейин чал, катуу болуп жатып калды дептир, болбой коюптур да. Менин көңүлүмдү тиги эметип. Бирок концертке келип эң жакшы орунга отурчу, бирок концерт алып барып атканда, жасап атканда ошо апам отурган жерде карадым, мындай апа жок да. Келип ошо мен таштап койчумун, келип кирип көрүп отурчу, апа жок, анан катуу болуп калган экен, чын эле деп өзүмчө бир келе албай калды деп ойлодум. Анан ошентип анан бир жума өтпөй эле каза болуп калды. Ошо 31 декабрда койдук да. Ушундай болду. Энеден айрылган аябай жаман экен, себеби жумуштан келгенде түнкү 2 болобу, 3 болобу. Ошо апамды ойготуп, экөөбүз сырдашып, сүйлөшүп. Анан дагы бир жолу атам каза болгондо, айылга барганда сугат жүргөнүн эстеп, анан ал ылайга матып, ой Турусбек деп мага шашып келат, ылайга матып, чыга албай калган мезгилдерин эстеп, анан чачын тырмап койчу. Мен 7-8 бир тууган атам каза болуп калды, ошол бизди багабыз деп, апам 36 жашында калды да. Анан 8 баланы элестет, 36 жаштагы азыр ойлосом жапжаш кези. Ошону багып атып калган. Анан ошондо мага мынтип айтты да, 3-4 ай болуп райондун борборунда бардык. Анан кийин ошол 2-3 ай сүрөткө түштү. Анан мен да түшөйүн десем, жок, сен купайка кийип кеткирсең, сен бизди бузасың деп айтты дейт. Фонду. Анан ошол сөзүн ошондо эстеп мен мынтип айткам да, эмне болсо да мен сага сатып берип турам, эмне кааласаң мага айт, мен окууну бүтөйүн, сөз жок сатып берем деп айтып,
Аны ошол акыркы өмүрүнүн аягына чейин колуман келишинче жакшылык жасадым да. Анан 94-жылы баягы инсульт болуп ооруп калды, ичине кан куюлуп. Ошондо врач айткан, күндө көңүлүң көтөрүп тур депчи, вот күндө көңүлүң көтөрүп тур апаңдын деп. Анан кандай концерт болбосун, кайсы ылчынын концерти болбосун, кандай тойго барбайын, апама телефон чалып, же болбосо апам биякта болсо менин үйүмдө жашаса жүрүп кеттик, жасан, даярдан деп анан концерттин алдында апам отурат. Анда бүт артисттердин баары Турсбектин апасы келип тур, Турсбектин апасы концертте отурат. Турсбектин апасы чыгып, Зейнеп Шакеевага гүл берди деп баары таанып алган да. Ошондон апамдын көңүлүн ошо өлөр өлгүнчө көтөрүп жүрдүм. Анан баягы кыздары менен сырдаш болот да. Анан кыздары чогулуп алып, өздөрүнүн баягы ичинен түйшүктөрүн айтса, мен аларды чакырып алып, апаң көзүнчө түйшүктөрүңөрдү айтпагыла, өмүр менен уруша кетсеңер айтпагыла, кредитиңер болсо айтпагыла, эне деген жүрөгүнөн өткөрөт. Энени мындай сактайлычы. Суранам, апа деген баарын жүрөгүнөн өткөрөт. Өзү деле мындай бирдемени билгиси келип турчу, сураштырып. Билип алат акыры. Деп ошентип турчумун да, анан көңүлүм көтөрүп, ушундай бир мамиледе болдум. Анан өкүнүчтүүсү ушу көп нерсени жасайын деп, анан ошого да жетпей калдык да, кете берди. Ошол апаңыздан айрылып, өзүңүзгө келе албай жаткан учурда көп жылдар бою оорудан, көп жылга созулган оорудан улам жубайыңыз актриса Зоя Токторбаева чекебизде дүйнө салды. Ошол мына ушундай кырдаалда өзүңүздү кандай эмне кылып чыгардыңыз, эмне алек кылып өзүңүздү алаксыттыңыз? Эми өзүмдү алаксытайын деп мындай атайын бирдеме жасаган жокмун. Себеби баягы тирүүчүлүктө күндө бир жашоо, же болбосо ойлогон ой, жаныңда неберелериң, балдарың баягы алаксытып жашоо жүрө берет экен да. Анан эң жаманы ошол апамды коюп келгенден кийин ошол классташтарымдын келинчектерине бирөө айтат да, Зоя отуруп эле бир маалда эмкисинде мени коесуңар деп айтты депчи, мен кетем деп. Анан аны кийин уккандан кийин мен өзүмчө бир кызык болдум, себеби кызыгуулардын астында ошо неберелериме дагы менен 5 күндөн кийин силерди эркелете ойното албай калам деп айтып атканын кулак угуп калып, анан кайра сурадым, эмне деп атат десем, бул неберем чоң энем 5 күндөн кийин силерди эркелете албай калам деп айтып атат, ыйлап атат деди. Анан ушундай бир сезгендер мени таң калтырды да. Анан эң негизги алаксыган баягы ичине мени мындай өзүмө алып келген бул чын-чынына келгенде ушу балдарым, неберелерим болду да. Неберелер баягы өзүңдү өзүң алдап калат экенсиң тилек. Бул неберелер чоңойгуча эми баягы каза болуп калды, бирок небере жыттап калды, жакшы жашады, оорусу менен алек болдук. Оорусу менен 25 жылдай күрөштүк экөөбүз чогуу. Тойлоп жүрдү, жакшынакай жүрдү, кийбегенди кийди, ичпегенди ичти, небере жыттап калды деп өзүңдү мындай алдап калат экенсиң да. Бирок чын-чынына келгенде баягы оору менен алышып жүрүп эле, өмүр бою ооруп жүрүп эле анан каза болуп калганы жаман экен да. Ошол бир өкүнүчтүү болуп калдым. Анын үстүндө бул актриса катары мынакей могу сүрөттө мына могу жерде болсо, мынакей менин апам, бул жерде болсо жаңы колуктум отурат. Мисалы, бул Зоя Токторбаева менен менин өмүрлүк жолдошум менен 78-жылы Москвадагы театралдык жогорку окуу жайда окуганбыз да. Анан ал 15 жылдай, 20 жылга жакын Кыргызстанда чоң-чоң ролдорду ойноду. Ысыкүл драма театрында, Тюзда, Бакен Кыдыкеев атынан жаштар театрында. Тилек өзүң ойлосоң, дүйнөлүк вершина драматургии деп коет Шекспир. Шекспирдин Ромео менен Джульетта деген драмасында Джульеттаны ойноду. Ажарды Касмалы Баялиновдун Ажар деген драмасы сахналаштырылган эмес болчу. Ошону менин келинчегим Зоя Токторбаева үчүн сахналаштырылып, жазып, ошону ойногон. Ошол Ажар менен Алматыга театралдык фестивалга барабыз деп атып, кандайдыр бир себептер менен ошол министерство тараптан ошол эмгик жыл барасыңар деп калып, анан биз кайра бөлөк театрга кетип калдык. Анан Фигарода ойноду башкы каарманды, Курманбек драмасында айганышты, дүйнөдөгү классикалардан, кыргыз классикаларынан чоң-чоң башкы каармандарды ойноду да. Актриса катары кыргыз элине абдан жакшы кызмат кылды. Бирок 79-жылы Москвадан биринчи операция болуп бөйрөгүнөн ооруганда менден сурап атпайбы?
мен ооруп калдым, турмушка чыкканга болбойт, бала төрөгөнгө болбойт десе мен өмүр бою күрөшүп жүрүп өтөбүз, сени айыктырам деп экөөбүз сөз берип алганбыз да бири-бирибизге. Анан ошонун сөзүм баягы оозума сала бергеним иш кылып 95-94 катуу ооруду. Анан 98 кайра кайталанды. Ошентип отуруп анан каза болгонго чейин ооруп калдым. Анан инвалидность деп коет, баягы пенсияга чыгып театрга барбай калды да. Анан ушул чоң ролдорду ойноду. Анын жолдошу мени тиги театрда болбосо сахнадан дайыма телевизордон көрүп жүрүшөт. Анан ушу ооруп жатканда үйдө мен сахнаны сагындым, Турусбек. Бирок сен чыксаң, сен мен жөнүндө кино тартып же мен жөнүндө бир драма жазсаң, сен сахнага чыксаң, мен ушунчалык сүйүнүп калам, өзүм чыккандай болуп. Бирок мен чоң роль ойнодум да, мени кантип эстешпесин. Театр күнүндө же маданият күнүндө мага балким гүл берип, балким Зоя ден соолугуң жакшы болуп калдыбы деп мындай бир жөнөкөй эле куттуктоо берип, открытка берип, мени негизи эстешеби маданият министрлиги же эстешпейби деп күтүп жүрүп эле каза болуп калды да. Күтүп жүрүп каза болуп калды, 60ка чыгып эле, ишенесиңби? Мени берип кой, анан сыйлап кой, анан мен аялым ооруп атты эле деп. Анан алар бир жолу айттым да, бир жолу Зоя Токторбаева деле главный чоң ролдорду ойнободу беле. Эми адам өлсө делечи, мондай эмгектери бар деп эстеп атасыңар го. Түрү мына мен иштеп атам, бир эстеп койсоңор болот деп анча-мынча мындай кыйылтып айтсам, ой ал ооруп атат да деп койду. Ошондон кийин эч кимге эчтеке айткым да келген жок. Эми өздөрү биле бер деп. Курсташтарым, классташтарым үйгө келип сурап калат, азаматсың, тигиндей мындай айылып калыптырсың деп. Бирок маданият министрлигинен мындай бир да жолу чалып, бир да жолу куттуктап же бир да жолу Зоя Токторбаева учурунда Гүлипа Кондучалова деген министр Москвага жөнөтүп, Чолпонбек Базарбаев, Токтогулат Абдумомуновдор, Бакен Кыдыкеевалар, Гүлшара Дулатовалар баалаган актриса эле, чоң ролдорду ойноду эле. Жаныш Кулманбетов менен Абас Сырымбетовдун бир эмеси бар, статьясы. Прим актриса деген. Ушундай бир жан бар эле бизде деп. Бирөө дагы чалып, бирөө да кызыккан жок да. Ошо бойдон умтулду. Ошо бойдон ошону күтүп атып, баягы кээде калчылдап титиреп калганда ошону айтып, өкүнүп атып, күтүп атып каза болуп калды да. Бийликке таарынычыңыз көп. Ооба, мен айгыбай мурун жашырсам кой уятым чыкпай эле коеюн деп. Азыр ачыгын айтып берем, барган жерде айтам. Себеби мен өмүрлүк жарман ажырадым. Алар баалаган жок, көргөн да жок. Анан ошол 18-жылы, 19-жылы каза болгондон кийин мага маданият министри жаң болуп, Азамат деген жигит. Жаң болгон экен. Ошол жолу арты кайырлуу болсун, тигибу деп анан 40-ына да келип куттуктап ошо Кайрат Иманалиев деп. Ушундай бир эметишти да. Анан мен айттым аларга дагы. Кабиттики келинчегим тирүү кезинде силер болсоңор жакшы болмок экен да. Мындай болгон эмес, көңүл бурган эмес эч ким деп. Ушинтип айттым да. Айтсам арты кайыр болсун деп Куран окутуп да келип ушундай жакшы мамиле кылышты. Эми ага чейинкилер да. Анан сен тилек бир нерсени билишиң керек да. Биз Кыргызстандын эли деп, Кыргызстандын аймагы деп, биягы Сары Жаз, тиягы Жергетал, Чоңалай, тиягы Талас, бүт Кыргызстанды жылына 3 айлап, 2 айлап сары автобуска чуалып кыдырып, айылдардын баарын айылчылык эмгекчилерин кызмат кылган адамбыз. Биз бир айыл, мисалы 2 айылдын ортосу 30-40 километр болсо, бир айылга биз ошо коюп, элди тейлеп, түнү менен чыгып, 2-нчи айылга барып, уйкубуз канбай, анан ал жакка жайлоолорду кыдырып ушинтип жүргөн адамбыз да. Биз деген элге кызмат кылган, анын өмүр бою эл үчүн жашаган, Москвада 5 жыл окуган, өкмөт биз атайын жөнөткөн, театр жана сахна котормочу, режиссер, актер, коюучу, педагог катары кыргыз элинин искусствосунда жогорку билим алып келген адамдарга киребиз да. Ачыгын эле айтайын, мен ушул жагын мактанып айта алам, себеби машинаны жакшы айдайм же сенден жакшы усузда сүзөм деп мактана албайм. Мен болгон ушул эле нерсени айта алам. Анан ошондой адамдарды мындай унутуп коюу, анан көмүскө калтырып коюу, унутуп коюу. Муна телевизор көрүүчүлөр, теле көрүүчүлөр айтышы мүмкүн. Турусбек Жумалиев өзү барбайбы, айтпайбы, суранбайбы деп. Түшүнбөгөн адамдарга кантип айтасың? Искусствону түшүнбөгөндөр да бизде министр болушту. Сүймөн Кучакбаров ким десе дирижер дегендер дагы. Анан биздин бийлик 30 жылдан бери тааныштарын же акча менен коебу министрликке 2 жылда же 1,5 жылда же 1 жылда алмаштырып санат. Министр деген иштеш керек.
министр бүт барын өзгөрткөндөн кийин анан 5 жыл болобу 10 жыл болобу анан ишин текшерип туруп анан алмаштырыш керек. Бизди алмаштыра берет, азыр эле барып тигини кылайын, бир проектни айтайын десең, бөлөк министр дейт. Анын баргың да келбейт, анысынын убактысы да жок. Анан кийин Кудайга шүгүр, эми азыр жакшы жаш министрлер иштеп атат. Кудайга шүгүр, баягы үмүтүбүз тоодой деп ойлойбуз да. Бул жаш силердин келечегиңер үчүн. Бул өзү маданиятта адамдар үчкө бөлүнөт. Маданият үчүн жашагандар баягы бирдемени жазат. Маданият үчүн, эл үчүн, баягы патриот, жан дүйнөсү менен искусствого өзүн арнап калган билимдүү маданияттын адамдар бар. Экинчиси, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн гана жүргөндөр бар. Алар окубай деле чыга берет. Алар өз үчүн гана ойлойт да, алар 2-3 жыл иштеп, бирдемеси жакпай калса, же 5-10 жыл иштеп, профессиясын өзгөртүп кетет. Мына, ушундайлар бар. Анан үчүнчүсү, бул кокусунан келгендер, өнөрлүү адамдар. Бирок алар билим албай эле баягы аралашып жүргөндөр да. Ошону дагы билиш керек да, маданият чөйрөсү. Ошону да билиш керек. Мен Кудай буйрса, Кудай өмүр берсе, мен мындай сөздөрдү далай көп нерсени айтамын. Менин ордум, мен иштеген ишим бир гана мен өзүм жөнүндө эмес, Кыргызстанда жогорку окуу жайларга жана мектеп окуучуларына программа киргизиш керек. 1 сааттык программа жумасына, маданият күнү деп. Мисалы, азыркы мектепте окугандардан Чыңгыз Айтматов ким деп сурап отургандан көрө, Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу деген спектаклин апарып көрсөтүп, же болбосо Аккуу көлүн көрсөтүп, опера балеттин театрынан балет көрсөтүп, же Чио сан деген спектакльде операны көрсөтүп, биздин опера балет театрынан жаштарды ээрчитип барып көрсөтүш керек. Алар келечекке карай маданиятты жана спортту, музыканы тереңдетип, театрды түшүнгөн адам бул көп, мындайча айтканда, орусча айтканда кругозору, акыл эси, сезими көбүрөөк болот. Мына тилек өзүң журналистсиң, сен бир чыгарманы окуганда бир адамдын өмүрүн тагдыры менен жашап атпайсың, туурабы? А өмүр, тагдыр, тарых, адабият адам кемне берет? Тарбия берет. Өткөн кеткен тарыхты жана маданиятты сүңгүп, аны тазалап салуунун эч кажети жок. Биз күндө өзгөрүп турушубуз керек. Япониянын машинасы, Германиянын БМВсы, же болбосо кечирип кой, Американын, Англиянын компьютери бизге керек дагы, маданияттын кереги жок бул. Маданиятың жок, сен ошолорду жазай албайсың. Коррупционер болуш үчүн дагы аябай маданияттуу болуш керек, билгизбей жазаш керек. Ал эми жеке өзүңүзгө келсек, тартуктуу көңүл бурулуп жатабы мамлекет тарабынан сизге? Мамлекет тарабынан магабы? Мага мен өкүнбөйм, жакшы эле. Мисалы, былтыр 20 мартта мага эмени берди. Ал сахнанын 43 жыл иштедим да, сахнада дайыма жүргөн, эл алдында жүргөн патриот байкебиз катары деп бизге мамлекеттик коомдук экология жана ала тоо кыймылы сахнанын Алымбек таткасы деген орден менен сыйлады да. Эми бул деле баягы коомдук да, бул деле элдики. 89-жылы Чыңгыз Айтматов сыйлыгын биринчи мен алгам, Чыңгыз Айтматов өзү берген мага. Кыямат драмасында ойногондугум үчүн. Анан ушундай коомдук кыймылдар, элдер жакшы эле көңүл бурушат. Бирок мындан 10 жыл мурун мени Кыргыз Республикасынын эл артисине көрсөтүшкөн. Бирок ошол бүгүнкү күнгө чейин ошол маданият министрлигинде жатты да. Анан эми былтыр ошого кийлигишип, ошону мындай кызыктырып атышат эми. Мен Борбордук Азияда 2000ге жакын, 2000ден ашып да кетти да, ушундай которгон экенмин. Бир үн менен бир которгон актер өзү окуп берген. Ошону рекордко жеттиңиз деп, Ракета ТВнын баягы менеджери Равшан куттуктайбыз деп мени тиги Астанага чейин баягы бизде ушундай болду деп айтып эметкен го, мындай кабар берген. Анан өткөндө бул жөнүндө жаңы министр деле билет, көргөн. Мен биринчи кабардар болуп атам деп айткан. Нуржигит Кадырбеков. Бирок ошо бойдон чалганда жок, ошо унутту, эчтеке кылышкан жок, билбейм эмне болот. Ошо. Бирок ушундай менин мындайча айтканда, мени сүйүнүчүм тилек, мени сүйүнүчүм. Айылда орусча түшүнбөгөн, бир эле 9-8 класс окуган бир эле окуучу мен көтөрүп аткан космикалык аралыкты, же болбосо күн системасындагы планеталарда канчо бар, кайсы планетанын спутниги канчо, ошону
кыргызча көрүп эле түшүнүп калса, демек менин жардамым ошол да. Ушундай мен өзүмдүн жакшылык кылып атам. Наконец-то кыргыз элине өмүр бою жакшылык кылып келатам деп ушундай бир өзүмчө сүйүнөм да ичимен. Жакшы. Балдарыңыз жөнүндө, балдарыңыздар бой жетип калышты. Учурда кимиси кайсы тармакта эмгектенет? Жубайыңыздын жолун жолдоп ошондой актерлук чеберчиликти уланткандар барбы? Эми Дмитрий Жумалиев деген уулум улуусу. Ал 4 балалуу болду. 3 профессиясы бар. Консерваториянын дагы 3-чү профессиясы консерваториянын аспирантурасын бүтүп атат. Кыскача. Кийинки уулум Ерлан, ал консерваториянын 4-чү курсунда. Эми булардын мүнөзү боюнча, менин мүнөзүмө салыштырмалуу, булардын мүнөзү реалдуу жашашат да булар, реалдуу жашашат. Мисалы, турмуштагыдай. Болобу болот, болбойбу болбойт. Окуш керекпи, окуш керек. Кулса качтыбы, тамак ичиш керек. Ушундай реалдуу да көз караштар. Менин булардан айырмам. Мен кичине романтикалуу карайм жашоого. Мисалы мен неберелериме 31 күнүн кечинде Аяз ата терезени ачып, мен ээрип кетем, Турусбек Жумалиевдин ушугу, тезирээк айтчы, канча неберең бар, мен канча оюн чыгап келейин деп айтат дагы эшик жаап кетет. Ана мен момча керек деп айтам. Анан эртең менен саат 4-тө таштап кетет оюнчуктарды силерге. Десем алар ишенип, ушундай кооздукка, ушундай жакшы нерсеге ишенет да. Улуу балам болсо аларга оюнчукту чоңатак сатып коет 31-нде дүкөнгө барып. Аяз ата бербейди деп эртең силерге айтат депчи, мисалы. Мисалы да, бул реалдуу жашоо. Мен аларды жакшы жактарын айтып, жакшыга умтултуп, мисалы эртең менен эле, мисалы 4 куплет эмени биринчи класста окуган неберем 4 куплеттерди жаттады эртең менен. Эртең менен чай ичип отуруп экөөбүз бир 30 мүнөттүн ичинде жаттадык да, кантип жаттадык. Мисалы мүнтүп карап туруп кээ бирөө жаттабайсыңбы, оку. Таңдашкайды мен турдум көрөйүн деп көлүмдү чарталапты бир карап көркө көңүл бөлүндү дейт, жатта десе. Мен болсо аны карап алып таң атты. Анан мен турдум көрөйүн деп көлүмдү деп баягы. Ат карп берем да, ат карп берсем эсинде калып калып, чоң ата мен жаттадым деп бакышын сүйүнөт. Карышкыр келипти деген жерден карышкыр келипти депчи ойноп берем да. Жакшы. Ал эми сиз учурда эмне менен алектенесиз? Буга чейин билебиз, актерлук чеберчилик боюнча курстарыңыз бар болчу. Азыр деле ошол жаатта. Ооба, албетте. Баягы ачыгын айтышым керек, мен интервью бергенде ушуну айтам да. Биз баягы Станиславский системасы менен Москвада 5 жыл окудук. Ошол окуган билимибизди биз Кыргызстандагы жаштарга беришибиз керек. Сахна жөнүндө, актерлук мастерство ырдаганда, жолбосу сүйлөгөндө сахнанын этикасын, жашоодо этиканы билбесе адам сахнага чыгып деле кажети жок. Элди таарынтып жана тазатып алышы мүмкүн. Ошондуктан мен бүгүнкү күнгө чейин эки тилде өтөм да, кыргызча жана орусча. Себеби орусча мектепти бүткөндөр да бар, орус балдар, кыздар да бар да. Анан кыргыздар да келет. Ошол актерлук чеберчиликке жана ырчылыкка, сахна алпаруусуна, этикасына үйрөтөм. Анан меники негизги максатым мындай, 14 жаштан өйдө жогору даярдай берем, анан театралдык жогорку окуу жайга, Манас университетине, Бибисара Бейшеналиева атындагы университетке жана консерваторияга, театралдык окуу жайга даярдайм да буларды чеберчиликке. Анан баардык окуудага шүгүр өтүп кетишет. Мына ушундай эмгектенип жатам деп, бул менин таза өзүмдүн милдетим. Сизден жакын арада кандай долбоорлорду күтсөк болот? Жаңы долбоор айтпадым жана Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрында актер болуп иштейм деп. Ошол жерде жанагы өзүмдүн келинчегиме арнап жазган драманы, мелодрама да, ошону сахналаштырайын деп атам. Анан ушул эгерде мени бир жогорку жакта иштегендер, чиновниктер, азыркы заманба биз ишенген кожоюндар, ажолор, премьер-министрлер угуп калсаңар, ушу Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театрын жакшынакай кылып түп тамырынан бери оңдоп берсеңиздер болот. Биз илгерки бирөөнүн үйүндө жетим козудо жашап жүрөбүз. Илгерки 1900-жылдары салынган пионерлер үйү, дом пионеров эски, ал кулап атат. Толун бассаң түшүп кетет ылдый. Үстүнөн баардыгы кулап, тамчы тамат. Ошону бир оңдоп берсе жакшы болот эле деп ойлойм да. Ошонун
эски сахнасында чыгып, каралбай калган театрдын сахнасына чыгып, ошону сахналаштырайын деп атам. Ошол анан дагы кинолордон BBC-лерди которуп, Кыргызстанга кызмат кылып, дагы Борбордук Азияда дагы рекордко жетейин деп атам. Ошо тилек. Чоң рахмат. Сизге эркин сөз. Анда эмесе, урматтуу Супер ТВ каналынын көрөрмандары жана кыргызстандыктар, менин каалоо тилектерим мындай: өмүр бою каалаганым ден соолукта болгула, чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Бекеринен бул Супер ТВ каналын кыргызстандыктардын бардыгы сүйүп көрбөйт. Биз ошон менен бирдикте бүт жалпы кыргызстандыктар кимдир бирөөгө жага турган болсом, же сөздөрүм жүрөгүңүздөрдөн орун алса ишке ашсын. Ал эми анча-мынча кимдир бирөөнүн жинине тийип алсам, оңолууга аракет кылыңыздар. Биз кыргызстандыктар быйыл уй жылында оңолобуз. Себеби уйдун тилеги бул жөнөкөйлүүлүк жана атпактык, ак сүттө ийгиликтер орундала берсин. Анда эмесе кайрадан ушул Супер ТВ каналынан жолугушкуча аман болуңуздар. Ар бир үйдө тынчтык болсун, аман болуңуздар. Агай, сизге да чоң рахмат. Атайын убакыт бөлүп келип бергениңизге. Сизге бекем ден соолук жана чыгармачылыкта ийгилик каалайбыз. Ал эми урматтуу көрүүчүлөр, биз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Турусбек Жумалиев агабыз менен маек курдук. Кайрадан амандашканга чейин бар болуңуздар.